Жакынкы күндөрдө Карасаев атындагы гуманитардык университетте мугалим коомдун өнүгүшүнүн уюткусу атындагы илимий практикалык конференция өттү. Ал жерде профессор Абдулда Каниметовдун 90 жылдыгына арналган баяндамалары болуп, атайын резолюция кабыл алынды. Урматтуу Ашырбек Мойдунович, мен айтайын дегеним, быйыл мына улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгын белгиледик. Мына ошол инсандын чыгармаларынын бири бул биринчи мугалим повести. Мугалимди даңазалап, мугалимдин баасын, мугалимдин кыргыз мамлекетине дегеле билимдин өнүгүшүнө салым кошконун да чагылдырып кеткен да. Мен карап чыксам, көп мамлекеттерде ушул атайын биринчи мугалимге мындай айкелдер орнотулган экен. Бул первым учитель дейт Стерлитамак, Республика Башкористан. Памятник русской учительнице дейт Махачкала, Республика Дагестан. Памятник учителю Покровская, Республика Саха, Якутия. Санкт-Петербургта первый учитель Саратова деген. Ар бир мамлекетте мындайча айтканда мугалимдин айкели бар экен. Эми ушул биринчи мугалим дүйшөн деп жүрөбүз. Шуну феномен катары 1 сентябрда окуунун алдында келип, мугалимдер мындай эскерип, гүл коюп, жакшы бир ниет кылып баштай турган, биз да бир даңазалай турган мугалимдин мындай күнүн деппи, ушуну эске алып, иш чарага киргизип, айкел орнотуу боюнча маселе көтөрсөңүздөр.